Нихао. Не ты меня? Хэнхао нины. Баяхынхау. Ниси Хуан Ханума. Дүәсе Хуан. Таң калып турасызбы? Таң калганның кажети жок. Анткени азыркы глобалдашып турган дүйнөдө көп тил билүү бул муктаждык. Көп тил билүү албетте бүгүнкү күндүн талабы. Көп тил билүү азыркы аламдашып жаткан заманда кыялдарга эртерээк баруунун эң бир эффективдүү жолу. Буга байланыштуу биз дагы көп тил үйрөнүүнүн аракетин кылып турган учурубуз. Маселен, Кытай тилин. Кытай тилин үйрөнүп Кытай эл республикасына бара албасак дагы өзүбүздүн Кыргыз-Кытай факультетиндеги Кытай окутуучулары жана Кытай тилин үйрөнүп жаткан студенттерге таанышууга келдик. Өз алдынча Кыргыз-Кытай достук мамилелерин чыңдоо, эки элдин ортосундагы билим берүү, маданий тажрыйбаларды алмаштыруу, Кыргызстандагы каалоочуларга Кытай тилин үйрөтүү жана маданиятын кеңири тааныштыруу максатын койгон. Дүйнөдөгү 600гө чукул Конфуций институттарынын ичинен дүйнө жүзү боюнча эң алдыңкы Конфуций институту аталган. 2016-жылдан тарта факультет макамын алган Кыргыз-Кытай факультетине болгон саякатыбызды баштадык. Ошмуда Кытай Эл Республикасынын билим берүү мекемелери менен биргелешкен структура ачуу маселеси бир топ жыл мурун эле көтөрүлгөн. Ал эми 2011-жылы профессор Каныбек Исаковдун Ошмуга ректор болуп келүүсү менен бул багытта активдүү сүйлөшүүлөр башталат. Мында Ошмуда ачыла турган Конфуций институту башка институттардан бир топ өзгөчөлүккө ээ болуп, заманбап шарттар менен камсыздалары да чечилген. Буга байланыштуу 2013-жылы Конфуций институтуна алгач 4 тайпа кабыл алынып, билим берүү ишмердүүлүгүн баштаган. 3 баскычтуу билим беребиз. Биринчи баскыч бул колледж. Колледжибизде ошол 9-11 класстын негизинде кабыл алабыз. Колледжибизде ошол котормо иш адистиги боюнча студенттерди кабыл алабыз. Ал эми экинчи баскыч бул бакалавр. Бакалаврда бизде 2 багыт боюнча билим беребиз. Биринчи багыт бул лингвистика. Лингвистикада биз котормочуларды даярдайбыз. Экинчи багытыбыз бул Кытай таануу. Бул Кытай таануу адистигинде ошол Кытайдын маданияты, тарыхы, экономикасы боюнча адистерди даярдайбыз. Ал эми үчүнчү баскыч бул магистратура. Бизде ушул бакалаврдагы студенттер магистратурага улануу үчүн биз магистратураны дагы ушул лингвистика жана Кытай таануу багыттары боюнча ачканбыз.
Сиздер билесиздерби, Кыргыз-Кытай факультетинин студенттери эмнеликтен Кытай тилин бат үйрөнөт. Мен да билбечимин, бирок бүгүн көрүп турам, аларда окутуу методдору өзгөчө. Ошондой эле лингафон каражаттары бар. Лингафон каражаты эмне деп турасызбы? Бул мына ушундай тилди бат үйрөтүүчү заманбап каражаттар. Учурда аталган факультеттин студенттери Кытай тилин, адабиятын жана маданиятын таануу, Кытай экономикасын, бизнес сырларын үйрөнүү багыттары боюнча билим алышууда. Кыргыз-Кытай факультети менен Кытай Эл Республикасынын жогорку окуу жайларынын ортосундагы кол коюлган ар тараптуу кызматташуу жана достук келишимдерине таянып, институттун эсебинен кошумча билим берүү кызматтарын академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүүдө. Аны менен катар эле заманбап коомдогу конкуренцияга туруштук бере ала турган билим берүү программаларын ачып, кесипкөй адистерди даярдоодо. Азыркы учурда бизде 16 жергиликтүү окутуучулар, андан тышкары Кытай Эл Республикасынан Синьцзян педагогикалык университетинен 17 окутуучу волонтер келип, ушул жерде эмгектенип жатышат. Студенттерибиздин саны жыл сайын өсүп келип аткан. Белгиси динамикасы өтө жакшы. Кыргыз-Кытай факультетинин жалпы профессордук окутуучулук курамы өзүнүн усулдук жана педагогикалык квалификациясын жогорулатуу үчүн тынымсыз изилдөөнүн үстүндө иштешет. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын аймагында ошондой эле чет өлкөлөрдө уюштурулган семинар тренингтерден жаңы технологияларды үйрөнүп келишет. Үйрөнгөн технологияларды, мисалы үчүн лекциялык сабакта сынчыл ойлом технологиялары, проблемдүү анализ, андан сырткары долбоорлоо усулдарын колдонсо, ал эми практикалык сабакта сынчыл ойлом технологиялары ошондой эле компетенттүүлүккө багытталган тапшырмаларды аткартуу менен биз окутуунун натыйжасын аракет кылып жатабыз жетүүгөчү. Керемет, эң сонун өзүңүздөр көрүп тургандай эле кытайлык мугалимдер кыргыздын улуттук аспабы болгон комузда кол ойнотуп, күй чертип жатышат. Мен дагы албетте кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн улуттук комузубузду чертип үйрөнгүм келет. Эмнегедир айтор убакыттын тардыгынанбы эч эле үйрөнө албай келем. Булар жада калса Кытайдын улуттук аспаптарында да кыргыз күйлөрүн чертишип, кыргызча ырдап жатышат. Ал эле мейли манасты дагы айтып жатышат. Мен мисалы булардын талантын көрүп абдан таң калып жатам. Албетте сиздер да таң калып жатсаңыздар керек, анда эмесе чогуу көрөлү. Менин атым Жиньяо, мен аушымда Кытай тили боюнча окутуучумун. Бул жерге келип кыргыз тилин, маданиятын да үйрөнүп жатам. Мен азыр силерге манас этип берейин. Эй, турганың алттай жер болуп, тутушканың бул жердай, маңжу калмак ай болуп, өсөр күн учак болуп, өрөр күн ойлонуп, арман кылат ошундо. Абакиңе жакып торгонуп, эй, беремеси тенир чарам жок. 5 түлүктөй мал жейдим, 5 жака булчак арам жок. Жабдык салып ат минип, жака салып тоңкейип, жанымда бургун караң жок. Туттунарга туяк жок, туганыңнан айрылган, журта менде чунак жок. Карманарга туяк жок, канатынан айрылган. Саламатсыздарбы, менин атым Аклай. Мен Конфуций институтунун муаллиммин. Мен Ош шаарында 6 жашадым. Маа Ош шаарын жадат. Мен азыр силерге манас айтып берейин. Айтканымдын түйүнчү,
арстаным чагып суюн жу, дегеннимден суюн жу, дегдек чагып суюн жу, байчак барам суюн жу, бүгүн сенин багыңа арстан турган шелкилди, оңкоруна караган кармай тушту эрманас, аламда мындай жок болот. Bizim baştan yerir kanavut bugün, sizin binder rojarukun oldun gün. Adayındap taramanjak adişka, başta sarap kayra atka barışka. Bizim baştan yerir kanavut bugün, sizin dergin yerir kana çöp bugün. Jerukin jautor uzak değişere, kıyın kundun abacakandan deste, sinkenler ba, günün katiti, umur şadidi, sadakan sahanarkan, harbi kunundu değilmeyin, sadakan. Kangsayda jakshobiri, kangsayda jakshobiri. Rahmat. Кыргыз-Кытай факультетиндеги студенттер бир гана билим алуу менен чектелбейт. Маселен, өздөрүн ар тараптуу өнүктүрүү үчүн коомдук маданий иш-чараларга, түрдүү республикалык, эл аралык сынактарга катышып турушат. Ал эми Кытай тилин мыкты өздөштүргөн билим алуучулар болсо, Кытайдагы беделдүү жогорку окуу жайларында билим алып келүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Поехав в Китай, я ощутила гордость за наш Кыргызстан, за наш университет. И там я участвовала в конкурсе и заняла первое место. Была горда за наш университет. Я думаю, что я получила первое место, потому что я училась именно здесь, потому что тут действительно дают лучшее образование, самое лучшее. Биз Кыргыз-Кытай факультетинин студенттери бир гана Кытай тилин окуп, аны менен гана чектелбестен, башка ар түрдүү тармактардан да өзүбүздү сынап келебиз. Мен Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн жалпы Кыргыз Республикасынын жалпы окуу жайларынын студенттери арасында Айтматовдун чыгармачылыгын эң мыкты изилдөө боюнча конкурста катышып, 3-месттани алып, диплом жана 22.500 акчалай сыйырка ээ болдум. Аталган факультеттин дагы бир өзгөчөлүгү студенттер үчүн түрдүү ийримдердин иштегени. Албетте, мында билим алуучулар бош убактысын текке кетирбей, өздөрүнө пайдалуу нерселерди үйрөнүшөт.
Ош мамлекеттик университетинин тарбия департаменти тарабынан атайын иштеп чыгарылган иш планынын негизинде факультеттин планын иштеп чыгабыз. Жылдык план ага карата спорттук, маданий, тарбия иштерин алып барабыз. Бир эле тарбиялык максатта иш алып барбастан сабактан сырткаркы учурда студенттерде 12 түрдүү атайын ийримдер бар. Ийримдерде студенттердин сергек жашоого жана билимге тартабыз. Кунг-фу Кытай маданиятынын бир бөлүгү, ошондой эле аскердик техника, алгач жөнөкөй аял муну бий катарында үйрөнүп, жолдошуна үйрөнүп, бүгүнкү күндө таралып отуруп, заманбап спорт тармагы болуп калды. Бул чай абдан өзгөчө чай экен. Негизинен бул чай жөнөкөй чайдай көрүнбөйт. Албетте өзүнүн бир кандайдыр бир даамдары бар экен. Абдан сонун албетте биздин үйдө ичип жүргөн чайыбызга караганда өзгөчө жактары абдан эле байкалат экен. Бул өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул чайда даарылык касиеттери да бар экен. Өзгөчө касиеттерге бир башкача чай экен. Анан бул чайдын идиштерине чейин жазылсам, дагы ичип аткан пиялаларына чейин дагы абдан өзгөчө экен. Албетте сиздерди дагы бир ичип көрүүгө чакырып кетмекчибиз. Кыргыз-Кытай факультети Ошмунун миссиясынын негизинде заманбап билим берүү чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөрдүн жана атаандаштыктын талаптарына жооп берүү менен мындан ары да ар тараптуу өнүгүү максатын көздөйт. Кийинки 5 жылдын ичинде Борбордук Азия чөлкөмүндө Кытай таануу жана Кытай тили багыттары боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүп, факультетти уникалдуу илимий билим берүү жана маданияттын борборуна айлантуунун үстүндө, жалпы жамаат тынымсыз аракеттөнүүнүн үстүндө иштеп келет. Азыр Кыргызстан түштүгүндө негизи эле буга чейинки басым бул тил үйрөтүүгө басым жасалып келсе, азыр болсо биз коомчулуктан байкап атабыз. Адистер керек, ошо тил бир эле учурда тил билген жана ошол эле учурда өзүнүн адистигин аябай жакшы билген адистер керек. Биздин планыбызда Кытай университеттери менен кызматташып адистиктерди окуталы деп пландап жатабыз. Мисалы үчүн экономист, Кытай тилин билген экономист, же болбосо Кытай тилин билген бир инженер. Кытай эл республикасы менен ар тараптуу үзгүлтүксүз кызматташуу, чет тилдеринде сүйлөгөн, жаңыча ой жүгүрткөн, жоопкерчиликти сезе алган, жогорку этикалык жана моралдык сапаттарга ээ, дүйнөдө өз алдынча туура чечим чыгара алган, улуттук кызыкчылыктарды жана баалуулуктарды биринчи орунга койгон кадрлардан болгуңуз келсе. Кыргыз-Кытай факультети